Жалал Абад облусундагы Сузак чек ара заставасы Атабек Бакировдун эстелиги менен толукталды. Бүгүн 31 майда анын айкелинин салтанаттуу ачылышы болуп, эстелигине гүл чамбар коюлду. Иш-чарага Атабек Бакировдун чек ара кызматында бирге иштешкен жакын саналаштары, шакирттери, бир туугандары жана Сузак чек арасынын өзү курамы катышты. Анда Бакировдун чек ара заставаларын түптөлүшүнө кошкон салымы, эрдеги басып өткөн жолу даңкталды. Полковник Бакиров Атабек 1999 жылда Кыргызстандын чек ара кызматы түптөлүп жаткан учурда мамлекеттик чек араны кыргыз-өзбек, кыргыз-тажик тилкелеринде чек ара заставаларын коюуну кемилгелеп, чек араны кайтаруу чөйрөсүндө оптималдуу башкаруучулук чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн күчү менен кызматтык тажрыйбаларын үйрөтүү менен жаңы муундагы чек арачыларды окутууга жана тарбиялоого баа жеткис зор салымын кошкон. Жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз байланышта болуп, чек ара заставалары үчүн жерлерди, имараттарды жана керектүү материалдык каражаттарды бөлдүрүүгө жетишкен. Нөлдөн баштап кандай абалда эле өтө татаал кыйынчылык учурда бул ишке киришкен мен ошол застава бар. Өзү болсо улуттук коопсуздук комитетте иштеп жүргөндө ары бери өтүп кирсем полу жок, айнектери жок, забору жок, жана дама офицерский составга келгенде пустой болчу. Ушунун баарын ушул 2 киши баштап жана бир топ офицерлер болсо өтө кыйынчылык учурда жасаган. Ошондой эле Сузак чек ара заставасынын бир бурчуна Атабек Бакировдун чакан музейи түптөлдү. Мында полковниктен колдонгон буюмдары, сүрөттөрү, өмүр баяны жазылган. Бул жай өзүнчө окуу класс болуп, жоокерлерге сабак өтүлөт. Бул окуу класс болгондуктан жоокерлер ушул жерден окуу сабактарын өтүү максатында ошондой эле стимул алат. Ушул адамдай болуп биз дагы офицер бололу, өзүбүздүн мамлекетибизге салымыбызды кошолу, чек аранын бекемделишине, түптөлүшүнө бул ар бир жоокер инсан салымын кошуп калсын деген үмүттө ушул класстын бир бурчуна музей ачылды. Ошо сабак өткөндө тарых жөнүндө ушул заставаларды ким ачкан, кандай болуп ачылган, кандай кыйынчылык менен келип, ошол маалда кандай эле, азыркы шартыбыз кандай болот, ушулордун бүт баарын айтып бербесек, биз өзүбүздүн жоокерлерди жакшы тарбиялай албайбыз. Ошон үчүн бул кишинин мына эстелиги ачылып, именно ушу жийде заставасына берилгенине биз дагы өзүбүзчө аябай кубанып, кубанычыбыз ичибизге батпай турат. Бейле кетсек, 2020 жылы Сузак 20-27 аскер бөлүгүнө өкмөттүн токтому негизинде полковник Бакировдун ысымы ыйгарылган. Ал 1968 жылы Москва чек ара университетинин Советтер Союзундагы 15 мамлекеттин ичинен Кыргызстандык биринчи бүтүрүүчүсү болуп, чек аранын түптөлүшүнө, бекемделишине ополтодой салым кошкон инсан. Сузак заставасынын биринчи жетекчиси болгон, 2009 жылы дүйнөдөн кайткан. Асель Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион.